Кыргызстанда өпкөнү сезгенткен жаңы типтеги вирус дагы 2 жаранда тастыкталды. Республикалык штабтын маалыматында биринчиси 60 жаштагы эркек киши. Ал Бишкек шаарынын тургуну. Бейтап Испаниядан келген жаран менен байланышта болгон. Экинчиси дагы эркек киши Дубайдан келген Чүй облусунун Москва районунун 35 жаштагы тургуну. Бул жарандарды контактта болгон жарандарды изилдөөнүн негизинде табылган. Бир жаран Испания өлкөсүнөн келген жаран менен контактта болгон. Экинчи жаран болсо Дубай өлкөсүнөн өзү учуп келген. Ал Испаниядан келген жаран азыркы күндө Испания өлкөсүнө учуп кеткен. Ал жаран боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна атайын маалымат берилди. Ошентип таажылуу вируска кабылгандардын саны өлкөдө 44кө жетти. Алар учурда Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустук, Ноокат, Алабука аймактык ооруканаларында дарыланып жатат. Бейтаптардын эң кичүүсү 1 жашка толо элек ымыркай болсо, эң улуусу 86-да. 24 мартта өпкөсүнүн оң тарабы сезгенип, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө которулган 71 жаштагы эркек киши дагы деле жандандыруу бөлүмүндө. Азыркы абалы салыштырмалуу орточо оор деп бааланууда. Кечээ жугуштуу илдетке шектелип жатат деп маалымдалган 96 кишинин анализи таза болуп чыкты. Ал эми буга чейин обсервацияда жаткан 2014 кишинин 1429-у лабораториялык анализдердин жыйынтыгы менен үй шартындагы карантинге кое берилди. Алардан тил кат алынган. Эгер карантиндин шарттары бузулса, мыйзамга ылайык жазага тартылат. Үйгө кетирилген жарандардын баары сөзсүз түрдө үйдө карантинде сакташ керек, үйдөн чыкпаш керек. Үйүндө атайын өздүк гигиенаны сакташ керек дагы. Эгер жөтөл же болбосо денесинин табы көтөрүлсө, өзүн начар сезсе, жергиликтүү үй бүлөлүк медицина борборлорунун врачтарына кайрылыш керек. Же болбосо 118, 112 телефондорунда ыкчам телефондук линияларга кайрылса, аларга медициналык кызматкерлер келип, көрүп, атайын жардам көрсөтүп. Айнура Акматова оорунун жайылып бара жаткандыгына байланыштуу элге кайрылып, вирустан сактануу боюнча эрежелерди дагы бир ирет кайталады. Азыркы күндө сиздер дүкөнгө барып продукт алып келесиздерби, аптекага барып келесиздерби? Ошол кезде үйгө келгенден кийин сиз бут кийимиңиздерди чечип, кире беришке калтырышыңыздар керек. Үйгө келгенде кол тазаланбастан эч нерсени кармабаңыздар. Сырт кийимиңизди чечкенден кийин жууш үчүн башка салыңыздар, болбосо эшикке кирген жерде атайын вешалка коюп, ошол жерге илип коюңуздар. Ачкычтарды, капчыктарды, сумкаңызды кире бериштеги өзүнчө кутуга салып коюңуздар. Сөзсүз түрдө душка жуунгула же дененин ачык болгон бардык жерлерин жууп чыкыңыздар. Көз айнегиңиздерди жана чөнтөк телефонуңуздарды дезинфекциялагыла. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Сузак, Ноокат, Кара Суу райондорунда өзгөчө абал режими иштей баштагандыктан күндүз дагы коомдук транспорттардын бардык түрү токтотулду. Мындан улам аталган аймактарда дарыгерлердин жумушка жетүүсү боюнча маселе курч. Министерством здравоохранения разработан план, согласно которому должен был... Ал үчүн жерлердеги штабтарга медиктерди ташуучу транспорттарга уруксат кагазын берүү боюнча өтүнүч менен кат жолдонду. Азыр бардык медициналык кызматкерлердин тизмеси такталып жатат. Мындан тышкары Бишкек шаардык мэриясы баш калаадагы дарыгерлерди үйүнөн жумуштан кайра үйүнө жеткирүү үчүн бизге 12 транспорт берүүгө даяр экендигин билдирди. Для того автотранспорта, который должен будет довозить до места работы и обратно с места работы до дома медицинских работников. Мындан тышкары республикалык штаб Кыргызстан Кытайдан таажылуу вирус инфекциясын аныктоочу 30 000 экспресс-тест сатып билдирди. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Тесттердин баасы $112 000 деп бааланган. Жакынкы күндөрү алар саламаттыкты сактоо министрлигине келип түшөт. Деген менен эл арасында азыр бардык дары-дармектер өпкөнү сезгенткен жаңы типтеги вируска чалдыккандарга жумшалып, боор, бөйрөк, жүрөк кан тамыр оорулары сыяктуу клиникалык өнөкөт илдеттер менен жабыркагандарга препараттар жетпей калышы мүмкүн деген кооптонуулар да жок эмес экен. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги тынчсызданууга негиз жок деп керектүү дарылар жетиштүү экенин айтты.
сегодня Албетте азыр башка мамлекеттер менен чек аралар жабык. Көпчүлүк өлкөлөрдө медициналык дары-дармектер, медициналык багыттагы каражаттар аябай талап кылынууда. Бардык жерде абал окшош. Бирок ага карабай бүгүнкү күндө башка бейтаптар керектүү препараттарсыз калат деп кооптонууга негиз жок. Республикалык штаб эпидемиологиялык фонддун каражаттары ачык айкын сарпталып жатканын билдирди. Ага Каржы министрлигинин алдындагы байкоочу кеңеш жана тийиштүү органдар көз салып турат. Ошондой эле депутаттык корпус жана жарандык коом каалаган убакта оорунун очогунда жүргөн медиктердин өздүк коргонуучу каражат менен камсыздалышын текшерүүгө укугу бар. Ал эми жугуштуу илдет менен күрөшүүгө багытталып атайын ачылган эсепке 18 миллион сомго чукул каражат түшкөнү белгилүү болду. Акча медицина кызматкерлерин жана тартип сакчыларын колдоого жана тийиштүү мед каражаттарды сатып алууга жумшалат. Бирок азыр каражаттын бир да тыйыны коротула элек. Каржынын ачык айкын натыйжалуу колдонулушун көзөмөлдөөчү жарандык активисттерден жана парламентарийлерден турган комиссия түзүлүп жатканы белгилүү болду. Акылай Акналиева, Чынара Нурсеитова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.